оңой жолу Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Сайкал Садыбакасова 35-35 кыска номерине атымды жазып жөнөтсөңүздөр болот. Ырчы Сайкал Садыбакасова КТРК Музыка телеканалынын жылдын мыкты аткаруучу айымы номинациясына көрсөтүлдү. Бул тууралуу Ырчы айым социалдык баракчасына жазды. Урматтуу достор, замандаштарым, мына ушинтип ар бирибиз үчүн оңой эмес болгон 2020 да аяктап жатат. Кылган эмгегибиздин үзүрүн буйруса жыл аяктап, КТРК Музыка телеканалынын жылдын мыкты аткаруучу айымы номинациясына аныкталганы турат. Менин талапкерлигимди көргөзгөнүңүздөр үчүн абдан кубанып, толкунданып турам. КТРК Музыка телеканалы сиздерге чоң рахмат. Менен катарлаш жылдын мыкты аткаруучу айымы номинациясына көрсөтүлгөн сахналаш курбу сиңдилерим. Ар бири бул намга татыктуу. Ар бириңиздерге ийгилик каалайм. Мен сиздерди сыйлайм, жакшы көрөм. Ал эми мага добуш берүү үчүн 35-35 кыска номерине менин атымды жазып жөнөтсөңүздөр болот. Урматтуу кыргыз элим, мени ар дайым колдогонуңуздар үчүн терең ыраазычылык билдирем деп кайрылды көрмандарына Ырчы айым. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Назира Айтбекова сырын билип алсаң жашаган рахаттуу эле. Блогер алып баруучу Назира Айтбекова ар дайым өзүнүн постторунда кызыктуу пикирлерин бөлүшөт. Бул иретте терең маанилүү постун социалдык баракчасына жазды. Караңгынын да, кара өңдүн да сулуулугун, жарыгын таба билген кандай сонун. Ар бир кыйчалыштан бурулуш таап, ар бир кыйын күндүн маанисин түшүнгөн сонун. Жашоого жакшы көз караш менен караган адам гана жеңет экен. Адамдан адамдык сапат, жашоодон ар кырдаалдан да арамдык издей берерин түшүндүм. Чоң алам, дүйнө сен экенсиң. Ошону эле иреттеп, тазалап, кооздоп алсаң эле, маңдайыңдагы башка алам деле ошондой таза, кооз көрүнөт турбайбы? Сырын билип алсаң жашаган рахаттуу эле. Жөн гана тыңшаганды билүү кажет деп жазды блогер айым. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Айзада Жамгырчиева сыртыңдан сүйүп унчукпай гана жүрүү буйрук экен. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева өзүнүн сагынычтуу сезимдерин социалдык тармакта баракчасына бөлүшү менен көрмандарына кызуу талкуу жаратты. Сагынаар адамың болсо, сагынган да сонун. Менин чолок ойлорум сыртымдан сыр бербей, ичимден шабыркүл көмүрдөй буркан-шаркан түшүп, күйүп жатканымды айтсам эркек болуп калганымда колумдан жетелеп гана кетет элем. Кыз болуп, наз болуп калганымды кара. Сыртыңдан сүйүп, сагынып, зарыгып, унчукпай гана жүрүү буйрук экен. Мейли, жашоо ушунусу менен кызык да, деп жазды алып баруучу. Көрмандары анын бул сезимдерин кимге арналганын талкуулап жатышат. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG.